50 ming akça veresin, men kasal bolup kaldım, men davalatып koyasın dep, ondan oşondan beri bir jumadan keyin beri oşonday bolup akça talap kıldı dedi. Kayrilishga majbur boldum bu yoqqa. Korkuttu, 50 ming akça berip alsam butulkaga o'tkazamın, bo'lsam qamat boramın, al qilamın, bu qilamın deb oşonday deb korkutdu. Ош Кара Суу районунун тургуну 50 жаштагы шектүү катары 15 миң сом менен алып аткан жеринен кармалды. Бул аты жөнүн жашырган Ош шаарынын тургуну 2,5 ай үйлөнүү максатында таанышып жүргөн аялдын күйөөсү коркутуп, акча талап кылганы боюнча милицияга арыз жазган. Жабырлануучу жолдошу бар аял менен жакын мамиледе болбогонун, үйлөнүү үчүн гана 2 рет коомдук жайларда жолугушканын айтат. Буга чейин ал келин үй бүлөсү жок экенин ишендирип, жардам сурап келгенин негиз кылат. Erim жок деп таанышкан менен. Анан сүйлөшүп жүрдүк анча 2,5 айча. Сүйлөшүп жүрдүк да анан болуп бир адам чыкты мага. Эремин деп. Адан кийин ал адам менен көп жолуктук. Эремин деген адам менен. Анан коркутту. Сүйлөшкөнгө анан сен таштелди болгонсуң, зина кылгансың, акча алгансың, алкагансың, бул кылгансың деп бойнуга коймокчу болду. Андан кийин мен унабадым. Мен бойнуга албайм да мен кылган ишимчи. 50 миң акча бересин, мен касал болуп калдым, мен дабалатып коесуң деп, анан ошондон бери bir жумадан кийин бери ошондой болуп акча талап кылды dedi. Kayrilishga majbur boldum bu yoqqa. Бул кылмышка шектүү жабырлануучуну 1 жума бою коркутуп, опузалоо аркылуу 50 миң сом талап кылат. Айласы кеткен жаран милицияга кайрылууга мажбур болгон. Ал аялы менен жакын мамиледе болгон деген жөө менен 15 миң сом алып жаткан учурда милиция тарабынан кармалды. Кылмышка шектүү аялынан кызганып 50 миң сом талап кылганын моюндайт. Ошондой эле жабырлануучу менен жолугуп жүргөн келин анын 4-чү аял экенин билдирди. Ana so'radim. Endi kasallik qoldim. 50 ming so'radim. Ikkimiz ba'zisi yotkizib qo'y dedim. Kechani qildirib qo'y dedim. Akça bermesem ne alam dediniz? Ana endi bola qiz meni xataga olib bordi bu degandan keyin endi nervim o'ynab turib qizaradi bu ham xotinni. Endi dedim, akcha bermasam dedim, militsiyaga beraman dedim. O'zi militsiyaga berib qo'yishim kerak degan. Bo'lmasam dedim, butuga debmanmi? Butuga o'tkazam dedim. To'g'ri aytdim. Haligi joyda men libo erkak ham xotinni qizaradi. Libo ham qizaradi ayolini. Учурда бул окуя Нариман милиция бөлүмчөсүндө тергелип жатат. Эки тараптын маалыматы толук алынып, кылмышка шектүүнүн буга чейинки аракеттери иликтене баштаптыр. Милиция опузалоо аркылуу акча талап кылуу беренеси менен кылмыш иши козголгонун билдирди. 2024-жылдын 16-январь күнү Ош шаарынын тургуну бизге арыз менен кайрылган. Арызында ал өзүнүн бир сүйлөшкөн тааныш кызынын күйөөсү мени опузалап талап кылтат деп акча 50 миң сом ошентип кайрылган. Топтолгон арыздар бул биздин каттоого алынып, арыздардын негизинде ыкчам иш-чаралар жүргүзүлүп, Ош Кара Суу районунун тургуну 50 жаштагы шектүү катары 15 миң сом менен алып аткан жеринен кармалды. Учурда тергөө амалдары жүрүп азыр. Буга чейин дагы аялын таанышууга жөнөтүп, жаш жигиттерден акча алып жүргөн жаран кармалган. Бул кылмышка шектүү жаран аялы менен алдын ала сүйлөшүп, жаш жигиттерди шантаждоо менен алектенишкен. Аялы күйөөсүнүн көрсөтмөсү менен социалдык тармак аркылуу жаш жигиттер менен таанышып, жашыруун жолугушу аркылуу каражат өндүрүшкөнү маалымдалган. Ош облустук ички иштер башкармалыгы мыйзамсыз аракеттерди алдын алуу үчүн милиция менен иштөөгө чакырат. Абдумалик Базарбаев, Адылбек Абдыкемов, Ош ТВ. Мен bir ayal менен сүйлөштүм эле. Ал аял мага мен жалганды, ал аял эрим жок деп таанышкан менен. Анан сүйлөшүп жүрдүк анча 2,5 айча. Сүйлөшүп жүрдүк да анан болуп бир адам чыкты мага. Эремин деп. Адан кийин ал адам менен көп жолуктук. Эремин деген адам менен. Анан korkuttu. Сүйлөшкөнгө анан сен таштелди болгонсуң, зина кылгансың, акча алгансың,
al qilgansan, bu qilgansan deb bo'yniga qo'ymoqchi bo'ldi. Adan keyin men unadim. Men bo'yniga olib men qilgan ishimchi. 50 ming ақша berasың, men kasal bo'lib qoldim, men davolatib qo'yasan deb, ondan o'shandan beri bir jumadan keyin beri o'shanday bo'lib ақша talab qildi edi. Qayrilishga majbur bo'ldim bu yoqqa. Qo'rqitdi, 50 ming ақша berasang, butilqaga o'tqizaman, bo'lsam qamat boraman, ol qilaman, bu qilaman deb o'shanday deb qo'rqitdi edi. Qancha kunda qarmashdi shekdingiz siz? Adashmasam 2 kunda. 2 kunda qarmashdi. Endi o'sha Сол жана өзүңүздөй бул ошол таанышып жүргөн аялындай ушул сыяктуу мындай подстава деп коет да, может, ошондой нерсе менен занимать этеп экен жаңы боюнча. Anasını bilmem aka. Биринчи эле сиз. O, men birinchi ele mendan burun suylashganmi bilmem aka. Men olib olgan yerlarni, videolarni tasma olib, sen o'sha yerga olib borgan ekansan, al yerdan sen video kameraga tushib ekansan deb dag'i bir yerni ko'rsatib, o'sha yerga olib borgan, meni zo'rtlagan, urgan, unday deb o'shanday deb suylab o'tirdim. Qatanish. Men olib borgan bo'lsam, men olib bordim deydim. Бирок жолуккансыз сиз эмени келип. Жолукканмын, менде элдар көп жерле жолукканмын. Ошол жерден да уже кете берганбыз. Сен баягы менен үйлөнүү максатында таанышкансыздар же? Ооба. Жашыңыз канча? Ikkinchi turmush bo'yicha aytganмын, ага, bo'ptur degan oldiga. Аны азыр чында эле анын мындай шектүүнүн аялы экен же? Unisini bilmayman. Bilmayman aka. Hop aka. Жашыңыз? Aka 27 ga chiqdim aka. Все. Hop.